Бүгін Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Бекмырза Зулуев менен окуу жайдын биринчи курсунун студенттеринин жолугушуусу болду. Мен бир гана нерсени сурап атырмын, урматтуу студенттер, сиздер педагогикалык окуу жайга келдиңиздер, сиздер келечектин мугалими болосуздар. Ошол үчүн мен силерден сурап атырмын, силер азыртан өзүңөрдү мен мугалиммин деген даярданышыңар керек. Аталган жолугушууда алгач окуу жайдагы ар бир студент билүүгө тийиш болгон жайлар, бөлүмдөр, борборлор тууралуу видео тасма көрсөтүлүп, андагы мүмкүнчүлүктөр туурасында кеңири маалымат берилди. Андан соң ректор студенттерди окуу жайдын администрациялык түзүмү, бөлүмдөрдүн жетекчилери менен тааныштырып, алар менен тыгыз байланышта болууга чакырып өттү. Сиздердин баардыгыңыздар өз күчүңүз менен эң мыкты балды алып келген балдар болуп эсептелесиздер. Ал эми сизге окшоп окуйм деп канча силердин досторуңар 115 балга жетпей, канчасы азыр орто билимде, айрымдары окубай калган күндөр болуп атат. А сиздер эң мыкты ушу 4 жылыңыз студенттик доордун эң орчундуу, эң көйгөйлүү, эң сыймыктуу, эң эсте кала турган күндөрү мына сиздердин азыр алдыңыздарда болот. Аны улай ректор студенттер менен жакындан баарлашып, алгач студенттер үчүн университетте түзүлгөн мүмкүнчүлүктөр, мобилдүүлүк программасы, студенттик долбоорлорду ишке ашыруу, илимий макалаларды жазуу, чыгармачылыгын өнүктүрүү, республикалык, эл аралык аренадагы уюштурулган олимпиада жана сынактарга катышуу боюнча бир топ мүмкүнчүлүктөрдү тааныштырып өттү. Бардык маалыматтарды окуу жай боюнча маалыматтарды алууда окуу жайдын сайтына таянабыз. Окуу жайдын сайтында бардык акыркы жаңылыктар, окуу жайга тиешелүү нормативдик документтер, алардын ичинде электрондук китептер жана башка авиен билим берүү порталы. Мына авиен билим берүү порталы силерге айрыкча керек болот. Азыр уккандарга кызыксыз болушу мүмкүн, укпагандарга кызыктуу болушу мүмкүн. ChatGPT'ни өзү 2018-жылы чыгарышкан. 2018-жылы жаңы чыкканда искусственный интеллектке, то есть жасалма интеллект деп адамдар бир аз каршы болушкан. Себеби бул эме өзү текст генерация кыла алат, өзү маалыматтарды сиздерге жаратып бере алат. Мындай түшүнүктүү, мындай түшүнгөнгө аракет кылганда мындай болот. Андан адамдар неге коркушкан? Себеби булар жалган маалымат чыгарышы мүмкүн, анан адамдарга жалган маалыматты бериши мүмкүн деп коркушкан болот. Бирок 2020-жылдан бери бул өтө популярдуу болуп келатат. Ошондой эле университеттин расмий сайт, электрондук китепканасы, авиен билим порталы жана ChatGPT чат-ботун колдонуу туурасында да кенен маалыматтар берилди. Соңунда студенттер тарабынан ар кандай суроолор берилип, тиешелүү адистер жооп беришти. Бул жолугушууну студенттер көптөн күткөнүн жана окуу жай жетекчилигинин студенттерге абдан жакшы көңүл буруусуна кубангандарын белгилешти. Көптөгөн мындай маалыматыбыз жок болчу дээрлик. Бүгүн ошол чогулушта бардыгына толук маалымат алдык. Аябай пайдалуу болду бүгүнкү жолугушуу. Студенттердин көптөн күткөн жолугушуусунун бири болду. Себеби ректор менен түзмө-түз бардык студенттер байланыша элек экен. Көптөгөн өздөрүнүн көйгөйлөрүн айтып, ректор менен кеңири маалымат алышты. Эскерте кетсек, жолугушуунун экинчи бөлүгүндө ректор коллеждин студенттери менен жолугушуп, жакындан баарлашат. Айданек Сагынбек кызы, Рустам Батырбеков, Ошомпу жаңылыктары.